Kırgızen'in 11 sentyabr tartılgan videonun imesi aytып берейин дедим эле. Ол күнү мында болгон. Мен жумушта болчумун. Жумушта кайтып атканда 5:30-6 болуп калса керек эле. Ошо малдарда балам апасына чалган. Апасына чалганда апасы албай койгон. Ошо малда эми тамак ичип атканда тамак ичпей койгон ыйлап. Мен менен чогуш деген кутуш деген тагам бар. Ол не болду апаң албай койду дегенде ба деп жарылып ыйлап. Onu malda men çalgan jokмун, jinим geldi, telefonda öçürüp koyduk. Ошодон үйгө келдик. Үйгө келип камыр тамыр жууп койдум, эмегимди ичейин деп отурдук. От мичкен биз баягы камыр жууп аткан мен унутуп калдык сону. Кийин ол дагы мультигин көрөм деп баягы телефонду карамаганда апасын дагы эсте, анан апасына дагы звонок кылды. Кылганда апасы дагы албай койду. Анан мен звонок кылсам, мага бир баланы айттым, мен укпай калдым да. Кайра өчүрүп койду. Ошентип кыйылып бир саат ашык чалдык, тегел болбой койду. Кээде занят кылып коет, кээде чормисокко киргизип коет. Короче, ар нерсе болуп атты да. Анан кыйла отурдук, ошол ойго келди. Ушунда тартып жөнөтсөк, өчүрбөй биз менен сүйлөшөбү деген ой болду. Ону балам уктаган эмес. Эми эң эмес уктаганда бир 2,5-2 уктайт. Ол өзүнө сурасаңар деле айтып берсе керек. Ошентип анан onu тартканбыз. Көңөр ойлоп атсыңар, баланы таң аткыча чейин эшикте коюп койду деп. Мен баягы тартып туруп баланы эшикти жап деп анан кайра буякты үйдү тартып, кайра бурулдум го, ошол малда эле балам кирген эшиктен. Ол бир сүйлөшүп тартып. Bir iki жолу сүрөткө видеого тартылып, бириси чала болуп чыгып калды го. Ол окшошпой калган. Onu мен жөнөткөн эмесмин, балам жөнөтүп аткан. Мен анча-мынча телефонду деле билбейм, ол жакшы билет. Ошондо болуп тартканбыз да, Кыргыздан. Эми силерден кечирим сурайм, бирок бул нерсенин мынчалык болуп кетишин мен ойлогон эмесмин. Onu чындап аялым чыгарып атабы же бөлөк бирөөсү чыгарып атабы, ойлам билбедим да. Мен оюм аялымда ошол чыгарды атайлап кылып атат. Апаңа өчөшүп сени күндө урам. Ошто баласын сөгүп урушкан киши кармалды. Кечээ 12 сентябрда социалдык тармактарда баласына орой мамиле жасаган кишинин видеосу тараган. Анда эркек кишинин балага: "Чык эшикке, көзүмө көрүнбөй жогол. Кандай эле сенин уйкуң келет. Апаңа кошуп сабаш керек. Апаңа өчөшүп күндө урам. Эшикке чыгып уктайсың, чык эшикке" деп жатканын угууга болот. Окуя боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат беришти. Бул факты ушул эле күнү Алай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө видеого тартып жаткан Алай районунун 1985-жылы туулган жараны экени аныкталып, тергөөгө жеткирилген. Алгачкы маалыматтар боюнча ал мындай аракеттерге баруусуна жубайы менен пикир келишпестиктер себеп болгонун айткан. Аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын урушуп, видеого тартып, Орусияда эмгектенип жүргөн аялына жөнөткөндүгү маалым болгон. Учурда окуяга катыштыгы бар жарандар суралып, текшерүү уланууда. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат дешти. Апаңа окшоп сен менен сүркүлдө. Чыгышка ийин. Көзүмө көрмөй жоголгун менен. Туре. Кандай эле уйкуң келет дениңиз? Апаңа кошуп урушуң керек сени дениңиз. Апаң өчөшүп күнүгө урам сени. Тур. Уга кулагың? Эңгетиңиз кейин. Апаң болсо жүрөтүн акалдап коюп, садан силердин токмокто уруш керек. Токмокто уруш керекпи? Эңгетиңиз сизге окшоштондор. Күнүгө бир мал кутушунда болосуң. Өтө жака. Эшикке чыгып жатасың, айтып коеюн. Чык эшикке. Yüzü olamayın. Ateş kınat. Cevap koy ver.
Өтіңәйлі менен күтіңізге жалап, балаң күйінігенен емес. WhatsApp группаларда белгісіз сату жаш балаға орой мамиле жасап, аны ешке айдап чыгып аткан тууралуу видео тараган. Бул факты Алай райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын натыйжасында бул видео тасмадагы жаран 1985-жылы туулган Алай район тургуну экендиги аныкталган жана тергөө кызматына камсыз болгон. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө ошол жубайы учурда Россия Федерациясында аны менен пикир келишпестиктен улам аны коркутуп коюу максатында ошо баласын видеого тарткандыгы маалым болгон. Ал эми баланы ошол замат милиция кызматкерлери коргоого алып, аны дарыгерлерге көрсөтүп, эч кандай жараттар аныкталган эмес, бирок балага дагы атасына дагы тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ал эми бала ошол тайкелерине тайынесинин колуна тапшырылган. Ал эми окуяга тиешеси бар жарандар суракка алынып, учурда материал топтолуп жатат. Жобасы андай уруп токмо калган учурлары болуп турбу? Жок, бул үй бүлөнүн андай маалыматтар бул үй бүлө жөнүндө катталган эмес. Бул үй бүлөнүн bundan башка дагы 3 баласы бар, жалпы эки жубайлардын 4 баласы бар. Ассаламу алейкум, урматтуу коомчулук. Ар жактан ар кандай маалымат алынбасын деп мен өзүм туура маалымат берип коеюн дедим. Бүгүн кайрадан атам Азимбек Бекназаровду ГКМ чакырып камакка алып атат. Убактылуу өкмөттө иштеген иштер боюнча деп 1-2 сурак кылышкан, үчүнчүсүндө камакка алды. Билбейм бул кандай маанидө, мен тергөө материалдары менен тааныштыгым жок, бирок мен өзүм билгенимди айтып коеюн. Кече атама чалып ГКМнын төрагасы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевдин жакын адамы чалып, кайра текст берип, ушуну чыгарып койсун, ушинтип суранышып атат. Ошо менен маселе бүтөт эле. Эң эки чоң пункт бул Кемпироват боюнча материалдарды биз көрдүк. Ал жерде биз адашып калыппыз. Кемпироват боюнча кыргыз мамлекети уткан экен. Бул бир, экинчиси Камчыбек Кыдыршаевди Өзбек баатыры деп ачуу калтырып айтып алыпмын. Ал азыркынын нак баатыр экен деген сыяктуу текст берген. Анан атам ага айтып түшүндүрүп, биз Кемпироват боюнча материалды эч кандай материалды көрбөсөк, эмнеге мен антип айтышым керек? Туура эмес болуп калат. Мен ансыз эле аксакал катары СИЗОдо жатканда да 4 жолу ынтымакка келели, саясий маселени саясий сүйлөшүү жолу менен чечели деп айткам. Макул, мен азыр дагы аксакал катары аксакалдык пикирими айтайын. Мына жаңы ачкан ынтымактын ордосу болсун, мындан ары Кыргызстандын өнүгүү болсун, биз силерге ишенебиз, азыркы бийлик жакшы иштесин деп президентке Камчыбек Кыдыршаевге жакшы кайрылуу жолдогон. Аксакалдык кеңешин айткан. Жана ошондо дагы эскертип айткан. Мен муну силерден корккон үчүн эмес. Мен аксакалдык мындай кеңеш кылып, баардык иш сүйлөшүү жолу менен бүтсүн деген максатта ушинтип атам. Бирок сенин жанагы Кемпироват боюнча мынтип жаз, анан тиги Камчыбек Кыдыршаев боюнча тигинтип жаз дегениң туура эмес болуп калат. Ал эми кийин тарыхтын иши болсун деп айткан эле. Анан булар кайра ушуну эле айтып койсоңуз иштин баары бүтөт эле да дегенден, мен аксакал катары өзүм пикирими айттым. Мен жаман оюм жок. Ынтымакка келсек жакшы болот. Мен ошону жазып бердим мынакей деп туруп кече жада калса пост чыгарган. Анан бүгүн ушинтип камап койду. Эми тергөөнүн жүрүшүндө көрөбүз. Адвокат кирип чыкса, эмнеге камады, кайрадан камакка алды билебиз. Ал боюнча кошумча маалымат берсе керек адвокаты дагы. Мен баардык ишти билген үчүн айтып койдум. Азыр мен төмөндө тигилердин сунуштаган вариантындагы, анан атамдын чыгарган постундагы варианты дагы экөөнү тең жайгаштырып коем. Анан коомчулук өзү мындай өзүнүн пикирин билдирсе болот. Ушундай негизинен эми мамлекетибизде өнүгүү өсүү болсун десек, тынчтык болсун десек, адилеттүүлүк, акыкаттуулук болсун десек, чынында биз мындай калыстыкты карманып, баардык маселени сүйлөшүү жолу менен чечкенибиз туура болмок. Атам да ушул позицияны карманчу эле. Тилекке каршы ушундай иш болуп кетти. Эми аны тергөөнүн жүрүшүндө, коомдук саясий пикирдин, элдин пикиринин жүрүшүндө дагы көрө жатарбыз. Биз Бекназаровдун үй бүлөлөрү муну башынан айтабыз, мындай сыноолор келет. Алла жакшы көргөн пендесине оор сыноо берет. Кандай сыноо келбесин биз баардыгын жеңил кабыл алабыз жана баардык нерсенин аягы бар. Аягы болгондой эле, башталышы болгондой эле аягы да бар деп билебиз. Сыноолорду колдон келсе күлүп жеңүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум.
Ала Букада 30 жаштагы киши айылдашына ок чыгарды. Окуя 12 сентябрда Жапасалда айылында саат 16:55 чамасында болгон. Милициянын айтымында 25-30 жаштагы кишилер уруша кеткен. Кылмышка шектүү 25 жаштагы адамдын унаасын кууп келип ага ок чыгарган. Кароо учурунда андан бир дана гильза алынганы малым болду. 25 жаштагы ок жеген жигит ооруканага жеткирилди. Ал эми аткан киши буга чейин Россияда каракчылык үчүн соттолгону айтылды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүүдө. Тиде оға? Шақырдым. Қанша мен шақырады? 101? Мен екеуін өлішпе. Қармашал да? Машинаның номерін естіп қалды ма? Жоқ таңдалар ма? Тренд деп эреже сактабаган ээн баш кыздар. Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Toyota Camry унак каражаты кармалып, айып короого токтотулду. Айдоочуга авто ээн баштык беренеси боюнча 15 000 сом айып протокол толтурулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ош шаарында унаасынын эшигин ачып айдаган айдоочунун унаасы айып короого токтотулду. Бул боюнча бүгүн 13 сентябрда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кабарлады. Сузак районунун тургуну Көгар дарыясынын жанынан 2 көзү сокур эликти таап алган. Жаны бар реабилитациялоо үчүн буг эни коомдук фондуна өткөрүп берилди. Фонддун жетекчиси Салтанат Сейитова эликтин жашап кетери күмөн экенин айтууда.